Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз сиздер менен ушундай блинчикти жасайбыз. Ал үчүн бизге сүт, ун, сахар, 1 чай кашык сода, какао, 2 жумуртка жана растительный масло жана чым-чым туз керектелет. Эң алгач жумурткабызды, сахарыбызды, чым-чым тузубузду салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Андан соң бул жерде биздин сөзсүз түрдө сүтүбүз жылуу болуш керек. Сүтүбүздү куюп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Растительный маслобузду куюп, дагы бир аз аралаштырып алабыз. Андан соң биз электен өткөрүлгөн унга 1 чай кашык содабызды салып, 3 бөлүккө бөлүп салып алабыз. Бизде масса ушундай суюк болушу керек. Эми биз массабыздан бир аз куюп, ага какао кошуп алабыз. Бул жерде какао кошулган массаны мен кондитерский мешокко куюп алдым. Эми биз кызып турган идишибизди бир аз майлап алабыз, андан соң блинчиктерибизди куюп бышыра беребиз. Кыздар, бул жерде отуңуздар аябагандай күчтүү да болбош керек, аябагандай жай да болбош керек. Бул жерде сөзсүз түрдө орточо абалда болушу керек. Бизде ушундай сонун тешикчелер менен сонун блинчиктер болот. Кыздар, мен бул ар бир блинчикти бышырып атканда идишимди майлап алдым. Бизде ушундай сонун блинчиктерибиз бышып чыкты. Кыздар, баарыңыздар жасап көрүңүздөр. Ушул рецепт менен жасасаңыздар, сөзсүз түрдө сиздердин блинчиктериңиздер ошошот. Эгерде жакса досторуңуздар менен бөлүшкөндү, каналыма катталганды, лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.